Ошону эле суранам да мен сизден. Бар мыйзам чегинде өтүп атат, маселе жок. Урматтуу Бакытбек Жеңишбекович, Кыргызстандын мыйзамына баш ийбегенибизден, Бар мыйзам чегинде жүрүп атат. Кыргызстандын мыйзамына баш ийбегенибизден Бакытбек Жеңишбекович ушул бардак болуп атат да, ушул элдер ушул Мен баш ийбеген көрүп атабыз, ким баш ийип атат, ким баш ийбейт атат. Ким биз жылыйын уйгантып берели. Бакытбек Жеңишбекович, Тошколдук кылбай турсаңыз, анан маселе болсо суроо бересиз. Сиз менен жогорку кеңештин депутаты сүйлөнүп жатат. Эл өкүлү сүйлөшүп жатат сиз менен. Кое туруңуз. Урматтуу депутат. Угуп туруңуз дейм. Дагы бир жолу айтып Бияка тошколдук кылбай отурмуз деп атам. Бакыт Жеңишбекович, мен сизге баш Тошколдук элдин баары күтүп атат, суроо берет. Сизге баш ийбейм, мен эл өкүлүмүн. Мен баш ийдеген жок, бияка отурмуз деп атам. Мыйзам чегинде болсун баары. Бар мыйзам чегинде. Отура берем, рахмат. Эрулан Кокулов эми Ысык көлдүн жетекчиси менен кайым айтышты. Депутат облус башчысы Бакытбек Жетегенов менен Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылынын тургундарынын жолугушуусуна барган. Ал жерден эл өкүлү мыйзамга баш ийип, иштөө керектигин айтып, облус башчысы менен кайым айтыша кеткен. На. Не кыласың? Муну чыгарып коем мен гондон. Дагы сөгүнчү. Чал. Бар чакыр. Мага тутам. Көтү кыз айдайсың, катам болуш. Мен айда атам машинаны. Айдасың деп кел досым. Пара чаппай жатсың сен. Не кыласың? Колуңа келгенini кыл. Ноокат районунда айдоочулардын ортосундагы жол талашы мушташка айланып кетти. Окуя бүгүн 18 майда саат 14:00 чамасында болгон. Видеонун ээсинин айтымында алар кадам жайдан Ошко бара жатышкан. Жолдо алар ак түстөгү 06 KJ 689 ATV мамлекеттик номерлүү Toyota Alphard минивенинин айдоочусу жана жүргүнчүсү менен чырдашкан. Күбөлөрдүн айтымында минивендеги эркектер агрессивдүү мамиле жасап, чыр-чатак учурунда бир кишинин мурдун сындырып, жарадар кылып, андан кийин качып кетишкен. Минкап төрагасынын биринчи орун басары өлкөдө баалардын өсүшү улана турганын билдирди. Данияр Амангелдиевдин айтымында өлкө күйүүчү май жана азык-түлүк боюнча тыштан көз каранды болгондуктан инфляция токтобойт. Ошол эле учурда өкмөт импортту азайтып, ички өндүрүштү көбөйтүү аркылуу бааны турукташтырууга аракет кылууда. Ал кошумчалагандай бюджет кызматкерлеринин айлыгы инфляциядан ылдам темпте көбөйтүлүүдө. Москвада жакшы клиника таппай жүрөсүзбү? Анда мен сиздерге азыр өзүбүздүн кыргыз мекендештер ачкан эң жакшы клиниканы көрсөтүп берем. Бул жерден гинеколог, уролог, лор, невролог, стоматолог жана башка врачтарга көрүнсөңүздөр болот. Умбем клиникасы таза жана сапаттуу заманбап аппараттар менен жабдылган. Эң негизгиси биздин клиникада биздин врачтар пациенттерге жакшы мамиле кылып, өзүбүздүн кыргыз тилинде жакшы кылып түшүндүрүп баарын айтып беришет. Көп адамдар оорусу күчөп кеткенде гана келишет. Бирок ден соолукту убагында текшерип туруу абдан маанилүү. Эгерде сиз дагы ден соолугуңузду текшерүүнү каалап жүргөн болсоңуздар, анда дароо биздин клиникага кайрылыңыздар. Келип УЗИге түшүп, өзүңүзгө керектүү анализдерди да тапшырып кетсеңиздер болот. Анан дагы достор, бул Умбем клиникасы кайсыл жерде жайгашкан деп жатсаңыздар, метро Нахимовский проспекттин 1 жана 2 выходунан чыкканда 3 мүнөттүк алыстыкта жайгашкан. Эртең мененки саат 9-дан кечки саат 8-ге чейин иштейт, без выходной. Андыктан келсеңиздер болот. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөндөн кийин өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга дайыма кам көрүңүздөр. Биз сиздер үчүн ар дайым кызмат кылууга даярбыз. Ташиевдин тарапташы билдирүү жасады. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыек Ташиевдин тарапташы Регион телеканалынын директору Өткүрбек Рахманов коомчулукту ынтымакка чакырды. Камчыек Даршаевичке байланыштуу сот иштери жүрүп баштаганын баарыбыз билебиз. Бул жараян бир гана мыйзам чегинде адилеттүү болорун жана анын жыйынтыгы менен гана буга чейин айтылган ар кандай сөздөргө чекит коюуларын урматтуу президентибиз Садыр Жапаровда белгилеп айтканынан кабардарбыз. Андыктан ар кандай бүдөмөк, такталбаган жана провокациялык мүнөздөгү сөздөргө көңүл бурбастан жана азкырылбастан Камчыек Даршаевич өзү да ар дайым айтып келгендей, тынчтык жана ынтымак, биримдикти, өлкөбүздө туруктуулукту көздүн карегиндей сакташыбыз керек. Кандайдыр бир саясий же социалдык ыңгайлуу абал пайда болуп калса эле, дароо ортодон чыга калып, өздөрүнүн жеке жана саясий кызыкчылыктары үчүн пайдаланып кеткиси келип жүргөн белгилүү топтор бар экенин эч качан унутпашыбыз керек. Жана алардын ар кандай жүрүштөрүнө каршы коомчулук бекем турушу зарыл.
Бейиштин төрүндөй болгон Кыргызстаныбыз өнүгүү жолун туруктуу улап, ынтымагыбыз бекем болсун деп жазды ал социалдык тармактагы баракчасына. Бийликти алуун уюштурууга шектелген 5 адам камакта калды. Бишкектин 1-май райондук сотунда бийликти күч менен басып алууга даярдануу боюнча козголгон кылмыш ишинин алдын ала угуулары болуп өттү. Шектүүлөр Курсан Асановдун, Бекболот Талгарбековдун, Курманбек Дыйканбаевдин, Эмилбек Узакбаевдин жана Алы Карашевдин жактоочулары баш коргоо чарасын үй камагына өзгөртүүнү суранышты. Азыркы учурда алар тергөө абагында камакта турушат. Судья жактоочулардын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Суд залында парламенттин мурдагы спикери Нурланбек Тургунбек уулу жана экс-депутат Курманкул Зулушев да болду. Ташиев менен Талгарбеков сот залында жок болчу. Бул иш боюнча Камчыбек Ташиевке да айып тагылган. Өмүрбек Бакиров кылмыштын курамы жок болгондуктан акталды. Бул тууралуу анын адвокаты Назгүл Сүйүнбаева билдирди. Бүгүн бул чечимди жогорку сот кабыл алган. Буга чейин Ноокат райондук жана Ош облустук соттору Бакировду шайлоочулардын добушун сатып алган деп күнөөлөп, ага 200 000 сом айып салган. Ош облусунун Араван районунда өрүк бышып, сатыкка чыкты. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгына таянып билдирди. Маалыматка ылайык, дыйкандар алгачкы түшүмдү жыйнап, 150-180 сомдон сатып жатышат. Кыргызстанда Курман айт 27 майда белгиленет. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Курман айт исламдагы ыйык майрамдардын бири болуп эсептелинет. Бул күнү курмандык чалуу салтка айланган. Үй бүлө эттин 1/3 бөлүгүн өзүнө калтырып, калган 2/3 бөлүгүн досторуна жана муктаждарга таратып берет. Кыргыз аскерлери Туркиядагы эл аралык машыгууга катышууда. Туркиянын Измир шаарындагы Картал полигонунда Эфес 2026 эл аралык машыгуусу өтүүдө. Бул тууралуу 18 майда коргоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, машыгуулар 17 майда башталып, анда 17 мамлекеттин аскердик контингенттеринин катышуусунда ок атуу жана жыйынтыктоочу машыгуу өткөрүлдү. Машыгууда министрликтен 35 524 аскер бөлүгүнүн аскер кызматчылары практикалык көндүмдөрүн өткөндөтүп, күчүрмө даярдыгын жогорулатууда. Мындан тышкары 20-21 май күндөрү курал-жарак жана аскердик техникаларынын көргөзмөсү өткөрүлөт. Даканса күйбөйбү. Президенттин өкүлү чорнойлардан эмес, краснойлардан коркуп калганын айткан жигитке жооп берди. Бүгүн 18 майда президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Ноокат районундагы Зулпоев айыл аймагындагы тургундар менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө жергиликтүү тургун Асамидин Турдалиев жактоочусуна шилтеме берүү менен 45 күн мыйзамсыз камалганын, азыр жаштар чорнойлардан эмес, краснойлардан коркуп калганын айтты. Анан мынау жаштар боюнча азыркы мынау чийки мыйзамдар боюнча айткым келип турат да. Канчалаган жаштар мыйзамсыз камалып кетип атат. Мурда биз опугулардан, чорнойлардан корксок, азыр биз ачыгын айтканда краснойлардан коркуп калдык да. Милицияларданчы, милиция кызматкерлеринен. Болор болбос нерсени моюнга илип туруп жооп таштап атат. Мына мен өзүм эле айтайын. Мына 40-45 күн камап койдум. Бирөөдөн карыз элем, 45 күндө араң чыгып келдим. Бирөөнүн буйругу менен эле жооп салды да. Өзү мыйзам боюнча мыйзам адвокатым айтты, камалбашың керек экен эле, бул эми жарандык келишим болуп алынган нерсеге сен жөн эле коркутуп камап коюшуптур деп. Ушуга окшогон маселелерди карап койсоңуздар. Анан дагы айта турган нерсе, мына Бишкек борборлорубузда, чоң шаарларыбызда спорттук аянтчалар салынып атат. Жанагы Наполеондун айткан сөзү бар да, кайсы элдин келечегине балта чапкын келсе, ошол элди дейт, спорттук иш-чаралар менен алаксыт дейт да. Ошол элдин немеси келечеги жок болот дейт. Бизге зачем спорттук иш-чараларды, ушундай чоң аянтчаларды салып, андан көрөк завод, фабрикаларды салып, азыр жаштарыбыз канчасы ичип, чегип, наркотик заттарга берилип кетип атат. Ошодон көрөк ошол жака кеткен нерселерди жаштарды иш менен камсыз кылбайлыбы?
ушул сунушту чоң бийликтегилерге жеткирип айтсаңыздар. Сиздерден сураныч да. Чыңгыз хандын айтканы бар. Кайсыл элди багындыргың келсе, ошол элдин 5-10 миллион курбандыкка чабып сал дегенчи. Азыр биз жаштарыбызды камап курбандыкка чабып атканыбыз бул өтө туура эмес, зейин кейите турган нерсе. Кыргызстандын жарымынан көбү зек болуп кетип атат. Байып кетем деп тайып кетип атат да. Өз ишин салам деп, жолго салам деп, жолунан адашып калган жаштар ушунчалык көп болуп атат. Жок, аны сол суроону берген жаштар боюнча мыйзамсыз депчи. Анан балдар камалып жатат, жаш балдар деп суроо бердилер. Анан дагы бир нерсени айтты эле. Сыртқа чыгып кет. Спортту салбай эле, тиги завод, фабрика салбайсыңар дегенде маселени көтөрдүлөр да. Мен ушу анда биздин жаштарга таң калам. Суроону бергендейин анда укпайбы аягына чейин. Анда эмне үчүн күйүп атат анда? Элге күйсө да калса күйбөйбү анда. Суроону берди, элге көрүнүп калды, чыгып алып кетип калды. Мен bir кызыктай нерсени таң калып атам да. Спорт аянтчалар болсо биздин жаштар боюнча ар бир жерде салынып атат. Бул боюнча завод, фабрикалар келе турган болсо, ишкерлер келип боскондо президенттин тапшырмасы бар ишкерлерди колдоо боюнча. Бир дагы ишкерге бут тоспойбуз. Бир дагы ишкерге. Бардыгына жардам беребиз. Кайсыл гана маселе ошол завод, фабрика же болсо ишкерлик кылат. Мен ушу элге кызмат кылайын деген болсо келгиле. Барыңарды колдоп беребиз. Бул биринчиден. Экинчиден, баягы биздин президентибизге тапшырма берип кетти. Ким бала бакча салам десе, мектеп салам десе жеке жактан колубутубуз менен тосуп алабыз. Келгиле. Бүт условиянын баарын түзүп беребиз. Эч кандай маселе жок. Анан жөн эле элди астына чыгып алып кыйкырып коет, жана андай жок десеңер, келгилечи. Келгиле. Барыңарды тосуп алабыз, барыңарга условия создавать этип беребиз. Ишкерлерге дагы бала бакча, мектеп салабыз дегендер, баарын тосуп алалы. Колубуз менен тосуп алабыз. Элдин астына кыйкырып коюш оңой, айтып коюшту, бирок анан аягына чейин чыкпайлыбы. Биз да бир дагы ишкерге биз бут тоспойбуз. Маселе жок. Эч кандай гана маселе жок. Мына айыл өкмөт отурат, жетекчилер отурат, мен баарын айтып кетейин. Баарынан айтқан сөз берип кетейин. Бир дагы ишкерге бут тосот деген маселени укпайбыз биз. Азырда бир кошумчалап коеюн, жаңы элеке мыйзамсыз камалып жаткан боюнча азыркы сүйлөгөн жигиттин фамилиясы Турдалиев Асамидин экен. 209-беренен 2-бөлүгүнүн 1-пункту менен 3 эпизод боюнча айыпталыптыр. Бул 15 майда сотто каралып, пробациялык колдонулган экен. Буга чейин соттук териштирүүгө келбей койгондугуна байланыштуу камакка алынган экен. Мам кызматкерлер улуттук үлгүдөгү форма кийиши мүмкүн. Минкап башчысы Адылбек Касмалиев Маданият министрлигине форманын дизайнын иштеп чыгууну тапшырды. Ал эми протоколдук жана эл аралык иш-чараларда белгиленген дресс-код мурдагыдай эле сакталат. Бул ысыкта галстук жана костюмсуз иштөөгө мүмкүндүк берет. Буга чейин электр энергияны үнөмдөө үчүн костюмсуз иштөөгө жол ачкан токтом кабыл алынган. Иштиктүү стилге ылайык келген улуттук стилдеги кийимдин элементтерин колдонууга дейт. Мына мен Маданият министрлиги барбы, мына силерге тапшырма берилди. Тез аранын ичинен онда улуттук стилдеги кийимдин элементтерин колдонуу менен бир макеттерин кыласыңарбы же образцтерин тигип келесиңерби көрсөткүлө да. Муну киргизип аткан бирден бир чоң себептердин бири бул электроэнергиясын үнөмдөө. Мен мурда да айткам, баягыны кырдаалык борборго киргенде айттым. Өз кезегинде Японияда ушундай кыска жеңдүү же болбосо костюм пиджакты чечип коюп көйнөкчөн келгенге киргенде абдан көп электроэнергиясын үнөмдөгөн. Себеби биз азыр костюмдарды кийип алып туруп кондиционерди коюп туруп отурабыз да. Көйнөкчөн отурсак, ичине кондиционерлерди кээ бирде өчүрүп коюп отурабыз да. Ошондуктан биринчиден кичине жеңил болсун, ысыкта костюм галстук кийип алып тердеп отурбай, экинчиден электроэнергиясын үнөмдөө максатында мына киргизилди. Мындан кийинки чогулуштарга костюмдарыңыздарды деле чечип коюп. Депутат Бишкектин тыгын көйгөйүн чечүү үчүн медиадан радикалдуу кадамдарды талап кылды. Бактыбек Чойбеков муниципалитет чечкиндүү кадамдарга барбаса, мэрдин командасы
орундарын бошотуп бериши керектигин белгиледи. Акылбек Усунбекович Айбек Жунушалиев келди. 3-4 айда маселени чечет деп айткан. Эмдигиче чечилген жок, деди эл өкүлү. Өткөндө айткан эле троллейбустарды алсак эле болду, пробканы чечебиз дедилер. Алдыга кана чечилген? Турат ошо боюнча эле. Троллейбустар каяк азыр? Зымдар каяк? Троллейбустар алынды, бул пробка маселеси чечүү эмес. Сиздер ушинтип ушул жерге өткөнкү сазыкта келгенде ушундай жооп бергенсиздер. Ошко бердиңиздерби, каяка бердиңиздер аларды? Мен бердим. Билбейм, сиздер тараптан келгенде. Мэрия, жок, бул троллейбустар биринчи уже эскирип калган, анан экинчи бизде таза асман деген программа бар экен. Ошонун алкагында, ошол анан троллейбустар кичине мындай башка транспортко караганда чоң транспорт экен. Рамис мырза, түшүнүп атам мен бардыгыбыз эле көйгөй ушул. Көйгөй ушул тыгын маселени чечкиле, бирок радикалдуу иштерге барыш керекпиз. Барбасак чечилбейт бул маселе. Кайсы маселелер болот? Чечкиле, ошон үчүн сиздер отурасыздар да, анда ордуңарды бошотуп башкаларга бербейсиңер анда. Чече турган жаштар келсин анда. Анда бүгүнкү ошол Акылбек Үсөнбекович келгенде ушундай тапшырма менен келип койгон. Мына 3 айда 4 айда маселе чечилет, мына переездердин баардыгын кылат. Мына Айбек Жунушалиев келди, чечет деген. Бирок чечилген жок бүгүнкү күндө деле. Бактыбек Каныбекович, как раз пайда болуп калды. Анда бүгүнкү ошол эс калуу менен бир-эки радикалдуу маселе сунуштарды киргизгиле, сөзсүз. Мен айтып атам, монорельсе деп атам, трамвай маселелерин карагыла деп атам. Башка бирденкелерди караш керек да, жаңы технологиялар Монорельс, трамвай. Жүрө бересиздерби, эмне кыласыздар, билбейм мен, өзүнүн иштери эле да. Ар бир адам өзү ошол жерге кызматта тургандан кийин ошол ишти алып барыш керек деп ойлойм да, татыктуураак. Токмок шаарында жактоочу $15.000 талап кылган деген чек менен кармалды. УКМКнын маалыматына ылайык, юрист шаарда имарат куруп жаткан ишкерлерден акча талап кылып, болбосо мамлекеттик органдар тарабынан текшерүүлөр болот, социалдык тармактарга жалган маалымат тарайт деп коркутуп келген. Адвокат акча алып жаткан жеринен кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жалал Абадда кылмыш ишин ыңгайлуу чечтирем деген жаран 20.000 сом берип жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2026 жылдын 15 майында Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын МКАК кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ыкча эместөө иш-чаралардын жүрүшүндө кылмыш иши боюнча күбө катары суралган жаран милиция кызматкерине пара берип жаткан жеринен кармалган. Тактап айтканда, ал кылмыш ишин өзүнө ыңгайлуу чечтирүү максатында Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерине 20.000 сом акча каражатын сунуштап, аны пара катары берип жаткан учурда колго түшкөн. Бул факты боюнча пара берүү боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Булак турмуш кежи. Айсулуу Тыныбекова кош бойлуу кезиндеги сезимдер менен бөлүштү. Белгилүү кыргыз балбаны Айсулуу Тыныбекова кош бойлуу кезиндеги сүрөттөрү менен бөлүшүп, энелер күнү менен куттуктады. Ал мындай билдирүүсүн социалдык тармактагы баракчасында билдирген. Анда балбан айым кош бойлуу кезинде бардык аял затында эле эмоционалдуу болгонун, бирок физикалык жактан көп кыйналбаганын билдирген. Ошондой эле бул мезгилде жакын адамдарынын, өзгөчө жолдошунун камкордугу абдан маанилүү болгонун баса белгилеген. Тыныбекова акырында эми мен чындап түшүндүм. Ар бир эне баатыр деп ар бир аял затын энелер күнү менен куттуктаган.